Билесизби, бейишке кедейлер байларга караганда мурда кирет. Алардын кээ бирине төмөндө токтолобуз. Абдулла бин Амр радиаллаху анхунун айтымында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта мухажирлердин байларына караганда кедейлери бейишке 40 жыл мурда кирет деген. Ал эми Абу Хурайра радиаллаху анхунун айтымындагы хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бейишке мухажирлердин кедейлери байларынан 500 жыл мурда кирет деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муну кедейлердин жихад кылганы жана эсеп-кысап кылына турган мал-мүлк, байлыгы жок болгондугу менен байланыштырган. Абдулла бин Амр радиаллаху анхунун айтымындагы хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям андан «Үммөтүмдөн бейишке биринчи кире турган топту билесиңби?» деп сураганда, ал «Алла жана анын элчиси билет» деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи кире тургандар мухажирлердин кедейлери. Алар кыямат күнү бейиштин эшигине келип, аны ачууну талап кылат. Кароолдор, силер эсеп кысап берип чыктыңарбы деп сурашканда, алар биз эмне үчүн суралабыз? Биз Алла жолунда жүрүп, кылычыбыз ийинибизден түшпөй, ошол абалда көз жумдук дешет. Кароолдор эшикти ачып, алар бейишке кирип кетет. Башкалар алардан 40 жылдан кийин кирет деди. Усама бин Зайд радиаллаху анхунун айтымындагы хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Мен бейиштин босогосунда турдум. Ага киргендердин көбү кедей кембагалдар экенин көрдүм. Бул учурда байлар эсеп кысап берип, суралып жатыптыр. Ал эми тозок ээлери тозокко айланыптыр." Жогорудагы эки хадисте кедейлер менен байлардын бейишке кирүүдөгү аралыгы эки түрдүү айтылды. Тагыраагы биринде 40 жыл десе, экинчисинде 500 жыл. Хадис чечмелөөчү алымдар бул хадистерди ар түрдүү чечмелеген. Алардын ичинен имам Куртуби динге кирүү жагынан кедейлерде да, байларда да айырмачылыктар бар. Ал эми убакыт жагынан алсак, бейишке эң биринчи кирген кедейлер менен эң акыркы кирген байдын ортосундагы аралык 500 жыл болушу мүмкүн. Ал эми бейишке эң акыркы кирген кедей менен эң биринчи кирген байдын аралыгы 40 жыл болушу мүмкүн деп чечмелеген.